Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Бишкекте номер 67 мектептин окуучусунан кургак учук аныкталды. Мэриядан билдиргендей, 7 мартта мектепке окуучудан кургак учук аныкталгандыгы боюнча санитардык билдирүү келип түшкөн. Мектеп 11 марттан тарта 2 күнгө онлайн окууга өтүп, 12 мартта мектепте тиешелүү санитардык тазалоо иштери жүргөн. Жогорудагы окуучу менен байланышта болгон классташтары жана мугалимдер үчүн рентген аппаратынан өтүү маселеси мектеп жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынган. Саламаттыкты сактоодо кургак учук социалдык жана коркунучтуу оорулардын катарына кирет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдирүүсү боюнча дүйнөдө адам затынын 3/1 же 2 миллиардга жакын адамга кургак учук жугуп калуу коркунучу бар. Ал эми 8 миллиондон ашык адам кургак учуктун жугуштуу түрү менен ооруйт. Кечээ 12 март күнү Чүй облустук Аламүдүн сотунун имаратына бомба коюлду деген маалымат түшкөн. Ага байланыштуу сот курчоого алынып, жардыруучу затты издөө иштери жүргөн. Акыркы убакта буга окшогон көрүнүштөр байма-бай кайталанып, мамлекеттик мекемелердин иштерине тоскоол болуп жатканы жашыруун эмес. Буга чейин Бишкектеги мектептерде мындай маалымат таратты деп УКМК мектеп окуучусун кармаганы бар. Бирок өспүрүмдү аныктаганы менен дагы деле чоң соода борборлорунда далай жолу бомба бар деген маалымат айтылып, ошол жердеги элдерди гана эмес, тиешелүү органдарында жөнү жок убарага салып жатканына күбө болуп эле келебиз. Аламүдүн сотунун имаратын издөө иштеринин жыйынтыгы азырынча белгисиз бойдон калууда, бирок эл арасында бир зат табылды деген сөз жүрүп жатат. Эмнеси болсо да укук коргоо органдары элди үркүтпөй, чоо жайын тактап айтып койсо жакшы болмок. Кандай болгон күндө да тиешелүү органдар бул боюнча иликтөө иштерин ыкчам жүргүзүп, ошол отуруп алып СМС аркылуу маалымат тараткан жаранга чара көрөт деген ишенимдебиз. Райымбек Матраимов менен байланышпаган саясатчы барбы? Мындай пикирин парламентте Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атасов айтты. Эл өкүлү анын мандатын алууга башкы прокурор Курманкул Зулушев кызыктар деп эсептейт. Мына баш прокурор Зулушев, сиз өзүңүз кандосу болуп, уча тартып, туулган күнүңүздө Райым Досунгеги чейин жебей турган деп отурбадыңыз беле? Сиз Зулушев мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер, чоң кылмышкер болгон болсо ал киши. Кечээ муфтиятты ачып атканда эле кармалып албайсыз беле? Атазов бийликтин чек ара, казино, баш мыйзамды өзгөртүү сыяктуу бардык чечимдерин колдоп келгенин белгилеп, президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке туура эмес маалымат жетип жатканын билдирди. Ошондой эле депутат казино мыйзамын колдогон үчүн элден кечирим сурады. Белгилей кетсек, Бишкектин административдик соту 1 мартта Бишкектин номер 29 Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке келген Шайлообек Атасовдун мандатын жокко чыгарган. Буга чейин УКМК бир депутатка, анын ичинде Шайлообек Атасовка бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары, издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго байланышы бар экени жүйө келтирилген. 12 март күнү 1 май райондук соту кармалган 11 журналисттин баш коргоо чарасын карап, 3-өөнү үй камагына чыгарса, 8-и 2 айга камакта калды. Тактап айтканда, алар 13 майга чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагында камакта болот. Алардын арасында Нурпресс маалымат борборунун журналисти Жоодар Бузумов да бар. Ушу ойлоп аткан айыпка мен эч түшүнө албай атам да, кандай бул бизге ойлоп аткан айыпкачы. Биз мисалы журналистпиз, биз коомдо болуп жаткан бардык көйгөйлөрдү чагылдырып, ошону элге жеткирип турган адамдарбыз да. Мындайча айтканда, бийлик менен элдин ортосунда көпүрөбүз биз. Бийликке ушул жакта бир коррупциялык схемалар болуп атат, мыйзам бузуулар болуп атат деп биз бийликке коңгуроо кагып турган адамдарбыз. Анан биз кактагы максат башаламандыкты уюштура турган адамга айланып калдык. Мен аны такыр түшүнө албай атам азыркы күндө да. Эскерте кетсек, 16 январда таң эрте Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Кесиптешибиз Бузумовдун аталган басылмадан кеткенине жарым жылдан ашса да, ага дагы массалык башаламандыкка чакырык жасаган деп иш козголуп, жосунсуз жүйөө менен абакта отурат. Жоодар Бузумов Нурпресс маалымат борборунда жарым жылга жетпеген убакыт иштесе дагы, бул аралыкта ал өзүнүн кесипкөйлүгүн көрсөтүп, коомубуздагы карапайым калктын көйгөйлөрүн, ошондой эле коррупциялык схемаларды, мыйзам бузуулар боюнча бир нече материалдарды жасап эфирге алып чыкканга жетишти.
Коомубузда укук коргоо органдарында, анын ичинде сот системасында реформа жасоого мамлекет башчыбыз баш болуп, бет алганыбыз иш жылытарлык иш экендигин жашырып болбойт. Анын ичинде жарандарыбыздын укугун коргоодо адвокаттардын ролу кандай? Чындыгын айтканда, акыркы убактарда адвокаттарга айтылган ыраазычылык, мактоолорду коштоп, нааразычылык дагы эл ичинде айтылып жүрөт. Ал эмес, айрым адвокаттар мыйзам бузууларга барып, пара берүү, пара алуу боюнча шектүү пикирлер жаралып. Бул маселе өкмөт деңгээлинде дагы айтылып кеткен жайы бар. Утурлап келип калган адвокаттар күнүнө карата биздин маалымат борборубуз четте калбай. Учурда адвокаттар жетекчилигинде деги эле коомубузда адвокаттардын орду кандай жана дагы кандай болуш керек деген ойдун тегерегинде Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешине жакында эле бир добуштан шайланып келген. Адвокаттар кеңешинин төрайымы, белгилүү юрист, адвокат Бегилерова Мейл Адилбековна менен ат жалында маектешкенге аракет кылып көрдүк. Эң биринчиден куттуктооңузга терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи ушул адвокаттар кеңешине келердин астында бир команда топтоп, анан ошол команда менен программабызды көрсөткөнбүз. Ошол адвокатуранын мындан аркы өнүгүшүн, өсүшүн жана адвокаттардын билим деңгээли жогорулашын, аброюн көтөрүшүн өз программабызда көрсөткөнбүз. Мына ошол жумуштардан баштадык. Бүгүнкү күндө адвокаттардын окуу борборундагы окуулардын мындан ары уланышы, жалпы мамлекеттик органдар менен кызматташуулар менен адвокаттардын деги эле кесиптик билим деңгээлерин жогорулатышууга баштадык. Буга чейин мыйзамда 2014-жылы 14-июлунда кабыл алынган мыйзамда этика комиссиясы боюнча чечимдер адвокаттар кеңешинде каралчу. Бүгүнкү күндө 2023-жылы 22-ноябрда күчүнө кирген мыйзам боюнча адвокаттар кеңеши этика комиссиясынын чыгарган чечимдерин карабайт. Мындан ары адвокаттар кеңеши этика комиссиясына эч кандай тиешеси жок. Этика комиссиясынын чыгарган чечимдери сотко гана кайрылуулар менен бүтөт. Этика комиссиясынын чечимдери мурун 3 айда каралса, азыр 1 айда каралып, эгер адвокаттар тарабынан одону адвокаттык этикасын бускандар болсо, мыйзам чегинде каралган жазалар чектелет. Бул сөгүш жарыяланат, мындан тышкары лицензиясы токтотулат. Эң оор жазалар бул лицензиясынан ажыратуу жазалары чектелет. Маалым болгондой, учурда жаңы жетекчи өзүнүн ишенимдүү, иш билгей командасы менен жоопту да жогорку кызматына жеңин түрүп киришкендигин көрүп кайттык. Белгисиз себептерден иштери салкындап же таптакыр эле токтоп калган адвокаттар кеңешинин алдындагы кээ бир комиссиялар өз иштерин жандандырып, шымалана киришип жаткандыктарына күбө болдук. Негизинен бул сиз айткандай чоң маареке. Бул боюнча биз Юстиция министрлиги менен дагы жакынкы арада жолугушууларда талкууладык. 1 жыл бою ушул 100 жылдык маарекеге арналган 10 иш-чара өтөт. Анын бир нечесин ошол Адилет министрлиги өткөрсө, калган чоң иш-чараларды өзүбүз өткөрөбүз. 100 жылдыкка карата менин оюмча адвокаттардын ичинде мыкты, буга чейин эмгеги сиңген жакшы адвокаттар бар. Мына ошол адвокаттардын тизмеси боюнча ошол адвокаттарга бир китепче чыгарсак деген ойлор болуп жатат. Андан тышкары мамлекеттик деңгээлдеги чоң ушул адвокатуранын өнүгүшүнө болгон чоң иш-чараларды өткөрөбүз деген жакшы максаттарыбыз, пландарыбыз бар. Жеке менин оюм, адвокаттардын ар бири биз өзүбүздөн башташыбыз керек деген ойдомун. Ошол жүргөн турганыбыздан, сүйлөгөнүбүздөн, кылган ишибизден башташыбыз керек деген ойдомун. Ошол ар бир адвокат ушул келишим түзүп, келишим негизинде иш алып барганда
ошого чоң көңүл бөлсө, бул жалпы адвокатуранын өнүгүшүнө кошкон салымы деп ойлойбуз. Ошол себептен биз мына жакынкы аранын ичинде жылдап өткөрүлүп турган этика боюнча окууларды караштырып жатабыз. Анткени биринчи орунда адвокаттардын билим деңгээлин, этикасын жогорулатсак, демек ошол адвокаттардын жалпы аброю жана адвокатуранын жалпы аброю өсөт деген ойдомун. Жакынкы арада маалымат борборубузда адвокаттар кеңешинин деги эле адвокаттардын жарандарыбыз үчүн жасап жатышкан эбегейсиз эмгектерин камтыган көлөмдүү маегибиз жарык көрмөкчү. Нурпресс маалымат борбору дагы адвокаттар кеңешинин төрайымы Мейил Адилбековна айымдын куттуктоолоруна кошулуп, өлкөбүздүн бардык адвокаттарын кесиптик майрамдары менен куттуктап, иштерине ийгилик каалап кетмекчибиз. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотко болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.